Geçi günümden geçikte geldim. Bugün seninle profilaktikалық әңгімелесу жана социалдык муктаждары боюнча әңгімелесүү жүргүзөбүз. Өзү теңдүү балдар менен тоноочулук фактысы боюнча кармалган бул жаран соттун чечими менен 3 жылга пробация бөлүмүнө көзөмөлгө жөнөтүлгөн. Анын каттоодо тургандыгына 8 айдын жүзү болду. 2 ай сайын адистерге келип жүрүм туруму жана эмне менен алек экендиги тууралуу маалымат берип турат. Бүгүн дагы адистер менен кезектеги жолугушуусуна келген. Каттоодо турган күндөн баштап пробация институту тарабынан жашоосун туура жолго салууга ар тараптуу колдоо алып келет. Жашоону түз алыш үчүн ушу экинчи жаман жолго барбаш үчүн кылмыш кылбаган үчүн ушу түз жолунда жүрөм. Кылганыма аябай өкүнөм. Пробация бул мүмкүнчүлүк эркинен ажыратуу менен байланышпаган альтернативдүү жазаларды аткаруу болуп эсептелет. Пробация институтунун талаптары боюнча ар кандай кылмыш менен бөлүмдө каттоодо турган жарандар 2 ай сайын бөлүмгө келип, кызматкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп туруулары шарт. Кардарлардын көпчүлүгү кокустан же билбестиктин айынан кылмыш кылып же укук бузуп алгандар. Жазадан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулгандар. Bizde hazır 8 kartar turат, анын 7-өсү эркек, 1-өсү аял киши. Ошолор менен дагы жанагындай каттоого айына 2 жолу чакырып, профилактикалык әңгимелешүү, социалдык әңгимелешүү жүргүзүп келебиз да. Нарын облустук пробация бөлүмүндө учурда 182 адам каттоодо. Алардын 141 эркектер болсо, ал эми 19 аялдар, ал эми 1 жашы жетелек жаран. Кардарларды ар тараптан колдоп, аларды коомчулукка аралаштырууга, жумуш менен камсыз кылууга, ошондой эле пенсия жана пособия чектетүүгө аракеттер көрүлөт. Социалдык укуктук жеке программасынын негизинде ар бир кардалга биздин кызматкерлер тарабынан муктаждыгы боюнча жардамдар көрсөтүлүп турат. Гуманитардык жардамдар, социалдык жардамдар, пенсия пособияларды алуу үчүн да жардамдарды көрсөтөбүз. Ошондой эле кардарларыбыз айына 2 жолудан келип каттоодон өтүп турушат. Өзүбүз барып үйлөрүнөн текшерип, жашоо шарттарын текшерип, ошолорго актыларды түзүп, ошолорго жараша жардамдарды көрсөтөбүз. Кылмыш кылып каттоодо турган жарандардын оюн угуу үчүн атайын психологдор иш алып барат. Аларга биринчи кезекте психологиялык жардам керек. Өзүн коомдо ыңгайсыз сезип, басынып калбаш үчүн тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турушат. Кээ бир адам аны көтөрө албайт, кээ бирөөнүн мындай эмоционально стабильный деп коебуз, аны сразу кабыл алат да, мен жашоомдо ушундай болду деп аны кабыл алат. Андан кийин астыга план коюп, максат коюп, ошол максат менен иштегенге кээ бирөө аракетин жүргүзүп кетет, а кээ бирөө болсо стрессте, депрессияда болуп калат да, ошол учурда кадарлар менен иштешүүгө туура келет. Маалымат иретинде айтсак, 2022 жылы облус боюнча каттоодо тургандарга 300 000 сомдон ашык каражатка муктаждыктарына жараша жардамдар көргөзүлгөн. Мындан сырткары 18 адам жумуш менен камсыз болуп, 8 адамга пенсия чектелген. 9 жаранын паспорту бүтүрүлүп берилсе, 4 өспүрүм орто кесиптик билимге ээ болгон. Жипара Насырова, Атлет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.